Мугалимдердин кесиптик майрамына карата жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы республикалык сынактары жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр сыйланды. Жазында башталган сынак ар бир облустта жана Ош, Бишкек шаарларында тандоо туру аркылуу өтүп, мыктылардын алдыңкылары ар бир аймактан бирден республикалык сынакка катышууга укук алышкан. Мугалимдер арасында биринчиликти Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинин 28 жаштагы жаш мугалими Илгиз Шамырзаев жеңип алды. Ал эми мыкты тарбиячылардын арасынан Ош шаарындагы номер 61 Ак Каркыра балдар бакчасынын орус тили мугалими Маргарита Нагаева баш байгени багындырды. Жеңүүчүлөргө 100 000 сом жана ысык көлгө эс алууга жолдомолор берилди. Мындан сырткары бардык катышуучуларга акчалай белектер менен катар кызыктыруучу сыйлыктар ыйгарылды. Агартуучуларды майрамы менен министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева куттуктап, мамлекет тарабынан мугалимдерге карата көрүлүп жаткан камкордуктар тууралуу айтып берди. Биздин мамлекет тарабынан быйыл эле 39,9 миллиард сомго бюджети көбөйтүлдү. Ошондой эле бардык мектептерде 99% интернетке туташтырылды. Ал эми алыскы тоолуу жерлерде интернет сымдары жетпеген жерлерге атайын окуу куту жабдуулары менен жабдылды. Бул дагы болсо, бул ушу мамлекет тарабынан жасалып жаткан бир чоң иштердин бири. Ал эми ушул жерден да айтып койгум келет, мына бүгүнкү күндө дипломдуу мугалимдерибиз абдан көп, бирок чыныгы кесипкөй адистерибиз тилекке каршы азыраак болуп жатат. Ошондуктан бизге бүгүн ушул сапаттуу билим алган адисти тарбиялап чыккан эң башкы маселе, себеби мына ушул багытта биз жаңы модельдерди, жаңы форматтарда иш алып барышыбыз керек. Деги эле балдарыбызга, студенттерибизге мейкиндик түзө билишибиз керек. Мамлекет жалпы коомчулуктар коомчулуктагы мамлекет эле эмес, коомчулуктагы мына ушу мугалимдердин статусуна өзгөчө көңүл бурушу керек.